Арбаңыздар, ардактуу замандаштар, ардактуу теле көрүүчүлөр, Нарктуу коом долбоорунун Энелер мектебинин турмуш сабактары кайрадан сиздер менен. Биз болсо өткөнкү темабызда, өткөнкү сабагыбызда кайын сиңди менен жеңенин ортосундагы мамиле жөнүндө азын-оолак сөз кылганбыз. Мына бүгүн дагы ошол өзүбүздүн кербенибизди, өзүбүздүн турмуш сабагыбыздын кербенин улай. Бүгүн болсо ошол келин менен кайнененин ортосундагы бир мамилени дал ушул бир кыздар менен талкуулайлы. Ушул келин менен кайнененин ортосунда бир түшүнбөстүктөрдөн келип чыгышы эмнеден деги эле ушул темада бир кеп баштайлы деп турган чагыбыз. Бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин улуг окутуучусу. Өзү дагы бүгүнкү күндөгү бир кайнене, чоң эне, неберелердин бурусун Бабашева бизде мейманда. Арыбаңыз эже, саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен. Сөз сизде эми. Кайнене келин мамилеси. Кайнене келин мамилеси жана акындар жазат го, бул өмүр менен өлүм, сүйүү темасы такы бүтпөгөн түбөлүктүү тема деп. Ошо кайнене менен келин маселеси дагы эле бүтпөй аткан түбөлүктүү тема болуп келатат. Мен ойлойм, ушул өмүр, өлүм, сүйүүнү түбөлүктүү кылып калтырса дагы, кайнене менен келиндин ортосунда теманы түбөлүктүү кылбай, бир кесе турган бир кайтыш керекпи же бир үзүлүш керекпи, ушул ортодогу кагылышкан мамиле үзүлүш керек деген ниеттемин. Анткени азыркы учурда доор башка, коом башка. Бардык коомдо, кыргыздардын коомунда энени үй бүлөдө, энени тарбиялоо, энеге жакшы мамиле кылуу, энени кадырлоо, энени барктоо бардык үй бүлөдө бирдей каралат. Бирок ошол өскөн кыз кандай чөйрөдө өсөт? Кыргыздарда сөз бар да, энесин көрүп кызын ал деген. Ошо кызды алгандан кийин кыз ошо бара жаткан үйгө аябай чоң коркунуч менен барчу мурда. Анан азыр болсо баягы мурда ата энелер сүйлөшүп алып, анан кийин кыз менен жигитти үйлөндүрчү да. Азыр жигит менен бала, кыз экөө өздөрү сүйлөшүп атканда ошо сөзсүз түрдө кыздар өзүнүн кайненелери тууралуу маалыматты алдын ала билип алышат дагы. Бара жатканда кайненеден коркпой барышат азыркы учурда. Союз мезгилинде биздин учурда тарбияланып калган адамдар ошо ата эне тууралуу сурагандан, алдын ала сурагандан бир уятпы, тартынычпы ошондой нерсе бар болчу да. Бирок жүрөгүбүздө бардыгы сезчү, ошо кайнененин колуна түшкөндө, кайнененин колунан кайнене менен келин кандай мамиледе болот деп. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп. Бирок ошого деле бир нерсе бар, бул энесин көрүп кызын ал. Кыз кандай тарбияланган, кызкакыр күйдөн тыюу деп аталат. Кызкакыр күйдөн тыюу барбы, жокпу, ошого жараша кайнене менен келиндин мамилеси калыптанып, өнүгүп, өөрчүп кетет. Эң негизгиси, бул көп айтылат, орустарда күйөө бала менен кайнененин ортосунда чыр чыкса, кыргыздарда көбүнчө келин менен кайнененин ортосунда чыр чыгат. Албетте, азыркы доордун өнүгүшү менен мамилелер батышка ооп кеткендигине байланыштуу кайнене менен келин ортосунда мамиле көп катаалдашпай калды. Себеби азыркы муундун көбүнчөсү, мен азыр ойлосом, бул 64-65 жылкыдан берки муундар баягы жаштыгы капиталисттик доорго кайра куруудан өтүп, постсоветтик доорго туш келгендигине байланыштуу европалашып кетти дагы. Көбүнчөсү эмне болсо дагы балам сүйсүн, балам бактылуу болсун, балам кандай кааласа дал ошондой, мен балам жакшы көрүп аткандан мен ошо чыдашым деп айтат, керек деп айтат. Ал эми андан мурдагы доордогулардын ортосунда келин менен кайнененин ортосунда кагылыш көп болгон. Ал эмнеден келип чыгат? Ошондой нерселерди мен өзүм турмушумдан мындан 12-14 жыл мурда изилдеп көргөм да. Анткени көп адамдар менен сүйлөшкөндө ошо келишпестиктер болгон. Андай келишпестик менин да башымдан болгон да. Анан мен изилдеп чыгып көргөм да. Изилдеп чыгып көрсөм, бүт сураштырып көрсөм, көбүнчө кайнене менен келин ортосунда кайсы учурда катаалдык калып келет экен. Биринчи бала, биринчи келин үйгө келгенде ошол учурда келин менен кайнене көп келише албайт экен. Себеби апа, бала ага чейин жалаң эле апасынын бетин өп, атасынын бетин өп, апа ата деп турганда, анан баягы кыз келгенде, келин келгенде кандайдыр бир апанын кысканычы пайда болот экен. Муну мен өзүм ошо тең туштарыбыздан сурап, мен өзүм балам үйлөнүп элек тең туштарыбыздан сурап, анан эмне себептен сиз ушу келиниңизге каршы чыгып атасыз десем, ошол айтты да. Элестесең, келип эле менин бетимен өп, акчаны баары мага алып келип атты эле, анан азыр такыр мени өппөй калды дейт. Азыр мага чалса чалат, чалбаса жок дейт. Анан ошондон кичине кызгануу пайда болуп атат да бул жерден.
бирок ошону кыз кандай тарбия алат, ошо тарбия алган кыз болсо кайнененин кичине каарын көтөрүп коюп акырындык менен ошо көнүп, баягы эненин кызды узатып атканда сөзсүз түрдө жеңелердин таасири аябай чоң да, эненин таасири чоң, эженин таасири чоң, алын сасы келип курут, тегеректеги кошуналардын баардыгынын таасири чоң. Ошо жанындагылардын баардыгы тең ошо акыл айтып, насаат айтып турса, жан келген келин баардык ошо коркунучтардын баарын, ошо жаман нерсенин баарын жеңип кетет деп ойлойм да. Өмүр бою кайнене менен келин экөөнүн ортосунда кагылышуу боло бербейт. Бир икая бар. Келин мен кайнене экөө такыр келише албай койгон экен да. Келише албай койгондо тиги келиндин кыздын атасы, аяш атасы дары жасап ишетишкен да, чөптөрдөн дары жасап ишкен. Анан ошого барып бир күнү суранат экен да. Ай, аяш ата, ушу кайненем аябай тажатып жиберди мени. Кайненемди жок кылып салгым келип атат. Акырын билгиспей бул чөп даярдап берип коюңчу дейт экен бул хикаяда. Анан тиги киши макул деп туруп, бул чөптү сен алып барып күнүнө билгиспей тамакка кошуп бер. Бирок, чтоб сени кайненеңдин өлүмүнө себепкер кылып күнөөлүү кылбаш үчүн сен ага жакшы мамиле жашап баста. Сен жакшы мамиле жасап баштасаң, кайненең көзү өтүп кетип калгандан эч ким сенден күнөөнү санабайт дейт экен. Анан келин баягы чөптү алып келип күндө билгиспей кайненесине тамакка кошуп берип, күндө эле кайненесинин астына төшөк сала калып, ысык чайын кайнатып берип, мамилесин аябай өзгөртөт экен. Өзгөртсө, кайнененин да мамилеси кызга өзгөрө баштайт экен. Анткени кайнене да эне да ал деле ошо кыз келини канчалык жакшы мамиле кылып атса, кайнене да ошончолук жакшы мамиле жасай баштайт да. Анан күн өтөт, анан экөө аябай ысык болуп кетет экен. Ысык болуп кеткенде баягы келин аяш атасына кайра барып ыйлайт экен. Аяш ата, мен кайненемди жоготкум келбей атат. Кайненем менин үйүмдө колум болуп атат, бутум болуп атат. Мага баардык жактан жардам берип атат. Мен баланы кантип багышты, оокатты кантип жасашты, эмне кемчиликтерим болсо ошонун баарын үйрөтүп атат. Мен анын өлгөнүн каалабайм. Кайра кандай кылып ошол уну жок кылып берем дейт экен. Десе, анан ошондо аяш атасы айтат экен. Мен сени алдап койгом, мен сага эч кандай учуп берген эмесмин. Мен жөн гана ошол учурда ушундай мамиле кыл десем, сен кылбак эмессиң кайненеңе. Мен сени алдап, ушундай айтсам, сен ошо кайненемди кантип өлтүргөнүмдү менден күмөн санабасын деп, сен мүнөзүңдү өзгөрткөнсүң, көрдүңбү? Сен эгерде кайненеңе жакшы мамиле жасасаң, кайнене сага жакшы мамиле жасап баштады деп. Ошондон кийин ушундай бир хикая бар экен. Анан ошондон улам жыйынтык чыгарса болот да, мейли бул турмушта жаңы барган учурда биринчи келиндер менен кайнененин ортосунда, биринчи барган келин менен кайнененин ортосунда мамилеси бузулган болсо дагы, убакыт өткөн учурда дагы ошол адам кайнене дагы келин да экөөнүн ортосундагы мамиленин бузуп атканын сезип, бирөөсү биринчи кадам таштап, анан ошол мамилени оңдоп кетсе болот деп ойлойм. Рахмат. Чын эле жакшы бир темалар козголуп, баарыбыздын бир акыл эсибизге, деги эле ушул турмуш жолубузга керектүү бир омоктуу ойлор, маанилүү маек болуп жатат. Анан негизи эле ушул Бурусун эже, сиз филолог катары, окутуучу катары эмес, ошол бүгүнкү биздин коногубузда, бүгүнкү ушул төрүбүздө жеңи катары, кайнене катары сизди чакырып отурабыз да. Анан деги эле сиздин оюңузча бүгүнкү күндөгү кайнененин коомдогу орду кандай, ролу кандай? Коомдогу ролу деп, адамдын баскан турганы, жүргөнү бүт өзүнүн күзгүсү болуп эсептелинет. Анан бизде балдар ошондой тарбия беребиз да, жөн эле оозуна кулагы менен куя берсек, ал бир кулагынан кирип, экинчи кулагынан чыгып кетет. Биз көрүү деп эмне үчүн тактаны аудиторияларга коебуз? Ошо көрүп, жазып атып, көргөзүп, анан кулагына коебуз. Эки тараптан тең алып мээсине сиңет да, ошону алып калат. Кайнене болсо ошо келинге тарбия бериш үчүн ошо биринчи өзүн оңдош керек. Өзүн оңдоп, үйдө өзүн алып жүрүүсүн, сүйлөөсүн, баардыгын тең мейли мурда башкача болсо, келин алган такыр башка болуш керек. Анткени ал үйгө башка бир адам келди. Башка бир мыйзам менен жашап аткан адам ошол сенин үйүңө мыйзамга баш ийип келип атат. Демек, ошол келген келин сенин мыйзамга баш ийип жашап кетиш үчүн, ошол көнүп кетиш үчүн биринчи учурларда ага жеңилдик бериш керек. Бирок чындыгында азыркы учурда көптөгөн кайнелерди биз турмушта көрүп атабыз. Бул мейли менин балам сүйүп атабы, менин балам жакшы көрүп атабы, жашай берсин, акырын убакыт өтсө көнүп кетет, түшкө чейин уктаса уктай берсин, эмне кылса ошону кылсын дейт. Бирок чынында ошонун баардыгын кыз апасына телефон чалып айтып турат да, мен ушундай кылып атам дейт. Акылдуу, эстүү эне айтып турат. Жок, сен апаң жат деген күндө да, укта деген күндө да жатпаганың, эрте тургунуң, жүүгүнгүнүң тамагын жасап берип турдуң дейт. Эгерде акылы жок адамдар болуп калса, анда кайненең ошентип аткандан кийин жата бер балам, жакшы киши турбайбы, баягы келинге кат эмес, жумшак киши турбайбы деп коет. Мейли кайнене жумшак болгон күндө дагы келинди ошондой эрте тургузганга үйрөтүш керек. Бирок чындыгында
азыркы учурда көпчүлүк кыздар кайнененин каарын көрүп атат деп мен айта албайм. Анткени ошо өзүбүз теңдүүлөрдөн ошол эле келиндер менен сүйлөшө келгенде баягы каар көргөзгөн кайненелер жок болуп калды. Бирок азыркы учурда ошо мурдагыдай каар эмес, жөн гана акыл айтып койсо дагы кайнене келинге катуу тийип калат да. Анан катуу тийип, бул деген биз ошо жана айтып, кайнене келин маселеси деп айтып, кыздардын кулагына куюп салып атпайбызбы? Куюп салсак, булар ошого кулактар каныгып өсүп калат да, демек кайнене менен келиндин ортосунда сөзсүз түрдө каршылаш болот экен деген ой менен келет да. Кайнене сүйлөсө эле ошол баягы бала кезден бери кулагына сиңип калган нерсе дароо тескери кабыл алышат. Андай кылбаш керек дайыма. Бул кайнене келин маселеси деген нерсени такыр жокко чыгарып салыш керек. Билесиздерби, Толстойдун «Отцы и дети», аталар жана балдар деген ата менен баланын ортосунда кагылыш, эки муунун ортосунда кагылыш тууралуу чоң роман жазып чыккан. Бул ошол учурларда ошол доорлорду, ошол романдарды окугандан кийин деле бул совет доору кулагы чыкты, ошону окуганда бизде ошондой нерсе пайда болгон. Демек ата менен баланын ортосунда сөзсүз түрдө келишпестик болот деп, муундар ортосунда келишпестик. Бул нерсени жоюшубуз керек, бул нерсени такыр жокко чыгарышыбыз керек. Сен айтылат да, баласы жакшы, анан энеси жаманбы дейт. Ошо сага ушул баланы төрөп берген, ушул баланы өстүрүп берет. Ошон үчүн кыз айтылат келинде сөөк эти төркүнүкү болгону менен сөөк кайын журтнуку деп кайын журт коет. Демек ошол үйгө барганда сен ошол үйдүн кайда жашасаң ошол жактан ырым-ырда сөзүн сүйлөгөндө ошол үйдүн адамы болуп кирип кетиш керек. Баланы ошого үйрөтүш керек да. Кыз баланы эч качан кайнене келин ортосунда мамиле деген чекти, ошол сөздү такыр жок кылса, анан ушунда кагылышуу токтойт деп ойлойм. Рахмат. Чынында эле бул энелер мектебинин турмуш сабактарынын эң негизги бир вазифасы, бул милдети ошол болочок кыздарды, жаш кыздарды бул турмуш жолуна даярдоодо, ошо даярдоо, ошол эле бул кайнене менен келиндин ортосунда мамиле, ошол эле кайын сиңди менен жеңгенин ортосунда мамилеге бул даяр кылып чыгарууда бул мектептин максатычы. Анан биз да ошол сиз келгенге чейин сүйлөшүп калдык. Мына ошо кыздардан сурап калдык да, ушул долбоорго келип, силер ушул долбоорго тартылып атасыңар, келип атасыңар, силер эмнени үйрөндүңөр десек, ошол кыздардын бирөө айтып атат, мага буга чейин ошол апам же болбосо жеңем ушул кийин ошол турмуш жолуна аттанганда кайнене менен айтышпаш керек, баягы тилди кыскартыш керек дегенде биз аябай катуу кабыл алчубыз. Биз кээ ошол сөздөргө мындай бир ызаланып ыйлачубыз да атат да. Анан сиз да айтып кетпедиңизби, азыр мындай жаштардын көбү, мисалы азыркы жаштар биз мындай көтөрүмсүз болуп баратабыз да. Сабырыбыз жок да, мындай сабырыбыздын бир сактыгы билинбей турат да. Анан бул мунун кесепети да сөзсүз түрдө кийин үй бүлө курганда үй бүлөгө тийип атпайбы, бусуна же ушуга кандай карайсыз? Ушуну бир кантип биз өзүбүздү оңдосок болот да? Көтөрүмдүү болуп, бир кантип биз сабырдуу болсок болот? Сабырдуулук баардык эле адамдарда бар. Бирок ошону көтөрүп өзүбүздүн жан дүйнөбүздөн алып чыгышыбыз керек, көргөзүп чыгышыбыз керек. Азыркы учурда бул улуттук этнопедагогика деген бар. Байыркы доордо жалаң кыздарды тыюу менен өстүрүшкөн. Ошондой боз үйдүн төрүндө, сандыктын түбүндө кыздар, адамдар келгенде, эркек кишилер келгенде өйдө карабай, сайма сайдырып, ошо сайма сайдырып үйдө отуруп, энеси да, жеңеси дагы күндө кулагына куюп, тарбияны берип, кыздын орду каякта экенин көргөзүп турганда гана ошол учурда ийменген кыз болгон, ийменген келин болгон, ошо кайненеси канчалык каар көргөзбөсүн, ошол сөздөрдү төркүнүнө ташыбай, ошолорду бүт бартак жүрөгүнө алып, өзүнүн денесине сиңирип, андан кайра жаман жеринен жакшы нерсени алып чыгып, ананын күйөөнү көтөрүп алган болгон. Ал эми азыркы учурда нарк насил деген нерсе жоголуп баратат. Ошо улуу адамдарыбыздын деле өздөрүнүн эле нарк насили жоголуп, бул өзгөчө совет доору урагандан кийин көп жерлерге барганда ошону көргөнбүз да. Ошо улуу эле адамдар жаш балдар менен отуруп алып, ушундай кыздарга ар бир баланын жаш курагы болот да, ошо жаш курагына ылайыктуу эмес сөздөр менен сүйлөшкөн. Мисалы үчүн биздин кыргыздардын азыркы үй бүлөсүндө деле кичинекей эле бала бакчага барганда бизден кыздарды сурап атпайбызбы? Сен кимди сүйөсүң, кимди сүйүп калдың? Бала бакчадан баланчаны сүйүп калыппыр. Демек ошол сөздөрдү айткандан баштап биз уят деген нерсени биз жоготуп атабыз. Биздин учурларда күйөөгө түйесиң десе биз уялчу эмес белек, уялып каччыбыз да. Жок, мен тийбейм күйөөгө, өзүң тий деп айтчубыз. А бирок жүрөгүбүздө
биз ойлоп атабыз, чоңойдук күйөөгө тийишибиз керек. А бирок ошол нерседен коркчубуз биз. Демек бизде уят сакталып турган. Азыр болсо ошо кыздардын баардыгын тең биз кенеде мектепте окуп жүргөндө да жигитиң барбы, сүйлөшкөн жигитиң барбы, ана балдарды да ошондой кылабыз да, кыздарың барбы, сүйлөшкөн кыздар. Демек биз бала менен ата эне өзүбүздүн үй бүлөдөгү ордубузду билбей, балдарды өзүнүн ордуна койбой, ошо муундардын мамилелери башылама болуп аралашып кеткендиктен ошо ыйман кетип атат, сый кетип атат. Анан жанагындай апасынын, атасынын көзүнчө жигиттер тууралуу уялбай айтып берип, жигиттердин кылыктары тууралуу айтып берип, балдар ата энесинин көзүнчө, туугандарынын көзүнчө баарын айтып берип, ошентип бул жерде барьер, баягы тоскоолдук жок болуп кетип атат да, ачыкка чыгып кетип атат да. Анан баардык майда чүйдөнүн баардыгы тең баягы энеси урушчактын кызы да аттанчак, баласы да аттанчак болот дагы. Анан баардык майда чүйдөн алып келет, майда чүйдөн жеткирип бере берет дагы. Анан жеткирип жүрө берип бир адам тыйып коюшу мүмкүн үй бүлөдөн, бир үй бүлөдөн. А экинчи ошол үй бүлөнүн ичинен экинчи адам жок, сен андай кылба, сен деген аны момунтип жагын басып сал, оозун жаап сал деп үйрөтүп коюшу мүмкүн. Көрдүңөрбү? Демек ошонун баардыгы тең адамга таасир этет дагы. Ошол учурда мен ушул аракетти туура жасап атам деген ойду жасайт дагы. Анан жанагындай тоотпостук, көтөрө албастык, сирке суу көтөрбөйт деп коебузбу, ошол нерсе болуп калып атат да. Анан баардык нерсе өзүнүн чеги менен, улуттук каада салты баркы менен болсо жакшы болмок. Эң сонун ажанттан бери ушу кыздардын да суроолору пайда болду болуш керек. Силер дагы ушу келечектеги болочокто энелесиңер, болочоктогу ушу бир үйдүн туткасын кармай турган, казанын кармай турган, ак дасторконун жайната турган, бир үйдү гүлдөтө турган, бир мамлекеттин бир түркүгү боло турган серикелерсиңер да. Эми силердин кандай суроолоруңар бар? Сиз той кылып жаңы келин алдыңыз үйүңүзгө. Ал келин жаңы келгенде сизге аябай жакшы мамиле кылды. Бирок эмнегедир барган сайын анын мүнөзү өзгөрдү. Балким сизге башкача туюла баштады да, турганы же болбосо мамилеси өзгөргөндөй болду. Никедир ал келиниңизден көргүңүз да келбей калды да, ушундай чекке жетти. Ошондо сиз кандай чара колдонмоксуз? Жаңы келгенде келин баардыгы тең жакшы болуп туруп, анан кайсы бир учурда жакшы болуп туруп, бир учурда бузулуп кетсе, анын себебин аныкташ керек. Бул баардык нерсенин себеби бар. Келиндин абысыны бар, абысынын ажыны бар, тууган уругу деген бар. Анан сөзсүз түрдө жаңы келген келинге ар ким ар кай жактардан келип, сөзсүз түрдө ар кай сөздөрдү айтып кетет. Бири жакшы сөзүн айтат, бири жаман сөзүн айтат. Демек, ошо келин башында келгенде жакшы мамиле кылып атат, бир күн жаман мамиле кылса, бирөө келип бузуп кетти деп ойлойм. Эмне себептен бузуп кетти деп ойлойм? Адам адамды бузбайт, бирок ошол бузайын деп отурбай, баягы абысындар сүйлөшүп отурат да, же болбосо абысын болсо достор сүйлөшүп отурат, же болбосо дагы бирөөнү сүйлөшүп отурат. Сүйлөшүп отурганда бирөө айтышы мүмкүн: сен эмне бул үйгө кул болуп кеттиңби? Өзү жаш болуп турбайбы? Мындай сөздөр балким болгон, менде да болгон. Кайненең жаш экен, үйгө отуруп бала баксын деген сөздөр болгон да. Анан кайнененин өзүнүн оокаты бар, кайнененин өзүнүн жумушу бар. Анан ошондой нерселер болуп туруп, биринчи нерсе күмөн санашым ошо болушу мүмкүн дагы, бирөө ушундай кылышы мүмкүн. Анан мен отуруп алып туруп, анан келинге үйрөтөм. Балам, сен эгерде мен ушуга алып келсең, сен мага кандай мамиле жасасаң, сага балаң ошондой мамиле жасайт дейм. Биринчиси. Экинчиси, акырын мен өзүм ушундай нерсе жасайм да, келин туура эмес мамиле жасап баштаганда, мен ага башкача мамиле жасайм. Кандайча айтканда, кайненем маймыл болот. Мындай учур болгон бизде. Маймыл болуп, үйүмө чакырып, алдап келип алып тамак жасап атып, мен акырын сырдашып баштайм. Сырымды айтып баштаганда, анан алда баштайт: апа ушундай болду. Анан мен ошондо ал билбей туруп айтып алат. А мен билип коем: демек ушинтип айтып салган турбайбы деп. Көрдүңөрбү? Жакшы болуп турган келин өз жөн жерден жаман болуп кетпейт. Же менден жаман нерсе кетти, же аны бирөө дагы акыл айтмыш болуп үйрөтүп бузуп койду. Ошол нерсе менен аныктап алса болот. Анан кайра келип туруп, анан кайра эч качан кайнене менен келин ортосунда канча жаш? Бир деле 20 жаш айырма бар. Анан ошо 20 жашар кыздын 25 жашар кыз түшүнбөйсө, мен анан 20 жаш 30 жаш улумун да, анда мен түшүнүшүм керек аны. Мен ошого жеңилдик барып, мен анын астында билмексенге салып, көзүмдү жумуп туруп, ошол абалды мен оңдоп кете албасам, мен ошол даражага жете албасам, анда 20 жаштагы кызды, 25 жашар келинди мен эмне күнөөлөйм? Акылым ошого меники жетпесе. Демек, мындай учур болгон. Мен ошо келинимди алдап, тамакка аралаштырып, тамак жасашып атып, анан сырын тартып алгам, билгем эмне себебин. Анан кайра акырын өтүп, балам, кандай күндө болсо дагы, мына менин 3 балам, анан сен балдарың менен элдер айтып калат:
бала чакаң менен өзүнчө бир чоң айыл болосуң деп. Биз баарыбыз эле бир өзүнчө чоң айылбыз. Биз бир нерсе болуп эч ким карабайт бизди. Өзүбүз эле бири-бирибизге карабыз, бири-бирибизге билебиз, башка эч билбейт дейт. Аны акылдуу келин болсо алга түшүнүп алат. Демек, жаңы келгенде ал жакшы келин болгон болсо ал акылдуу келин. Дагы суроолор бар экен. Улантабы суроолорду. Мен да бир суроо берип кетейин. Кыз бул келин болуп келгенде ата энеси тарабынан сөз айтылат да. Суудай сиңип таштай катуу дейт. Ошол сөздү чечмелепер. Суудай сиңип таштай катуу дейт. Бул кыздарды ургачыны, кыз баланы бирөөнү бүлө кылып тарбиялайт да. Бүлө кылып тарбиялаганда кыз кетип бара жатканда ошо жүрөгү сыгылып өзүнүн атасын таштайт, апасын таштайт, башка адамды ата дейт, башка адамды апа дейт, башка адамды ага дейт, башка адамды эже дейт, сиңди дейт, кайынсиңди дейт, кайнага бир тууган дейт. Демек ал бүтүндөй бир ошол 18-20 жашка чейинки өсүп келе жаткан үйүн, дүйнөсүн жакын адамдарды таштап коюп экинчи бир адамга өтүп кеткен болот. Экинчи бир адамга өтүп кетти, ошолордун мыйзамына башып, ошол адамдарды жакын кыла баштайт. Жакын кыла баштаганда жана келиндерди айтып коет да, биринчи бул ак жоолук дийлбирим. Айдай жазылган көрпө, анан жабуулук кара инген деп айтышат келиндерде. Ак жоолук дийлбирим деп кимди айтат? Бул жаркылдап турган, дайыма жадырап жайнап күйөөсүн иштен тосуп алган, ага ысык тамагын жасап турган, тамагы менен тосуп турган, жада калса күйөөсүнүн досторун дагы жакшынакай алып тосуп алып, баардыгын жакшынакай жадырап жайнап тосуп алып турган ал үйгө адамдардын баардыгын баа берген келиндерди айтат. Ак көрпө жайылган деп кимди айтат? Бул өтө токтоо, акылман, караңгыда көз тапкан, кайчылашта сөз тапкан, билгир айымды айтат. Жабуулук кара инген деп кимди айтат? Бул абдан көтөрүмдүү, эмгекчил, сырттагы ишти дагы, иштеги ишти дагы өзү жасаган, баардык нерсени ичинде сактап жүрө берген, кыйынчылыкты да сыртка чыгарбаган, ушак айыңдардан, ар кайсы сөздөрдөн алыс болгон адамдарды айтат. Демек, бул 3 касиеттен болсо адамда аябай жакшы келин болот да. Анан жана таштай катып суудай сиң деген өзүбүздүн сөзүбүз бар да. Каякка барсаң ошонун сөзүн сүйлө дейт. Ал адамдар кандай болсо дагы, мүнөзү кандай болсо да, ал үйдө маданият кандай болсо дагы, ал үйдө салт, ал үйдүн мыйзамы кандай болсо да, ошого барып сиңип, кирип, аралашып кетиш керек. Анан таштай катуу дегени бул көтөрүмдүү, бекемдүү, көргөнүңдү ошол үйүңө сен анткени сен ошол сенин төрөп алган балдарың ошо барылган үйүңдүн тукуму болот. Сен эгерде ошол тукумду сен жаман десең, демек сен өзүңдүн балдарыңды жаман деп койгон болосуң. Ошол үйдө болгон нерселерди, жаман нерселерди сыртка чыгарба. Жаман нерсени сыртка чыгарсаң, демек сен өзүңдүн балдарыңдын тукумун жамандап аткан болосуң, жаман нерсе болуп аткан болот дейт. Мен ошондой түшүнөм. Жакшы, дагы суроолорго кезек берели, Айзада. Менин суроом бул ошо азыркы учурда эле көбүнчө жаштар кайненем болсун, бирок кайненемден мен өзүнчө жашагым келет дейт да. Сизге бул сиздин көз карашыңыз боюнча? Улуу бала болсо мен турмушка чыккым келбейт дегенде кыздар бар э. Себеби мен кайнене кайнатанын түйшүгүн тарткым келбейт. Мен өзүмчө жашагым келет, өзүм бий өзүм хан болуп дегендей түшүнүктүү да кыздар бар э арабызда. Айрымдар. Мен жана айтып атпайм, бул жөн жеринен келип калбайт бул нерсе. Муну баардыгы тең ошо биз балдарына кулагына куя берип, кайнене келин мамилеси дей берип, анан ар кимден ар кайсы менин кайненем дегенде кайненемдей сөздү кое берип, анан кыз коркуп баштайт. Ошон үчүн кайнене менен жашагысы келбейт биринчиден. Экинчиден, бул нерсе баягы аялбыз да, кайнене дагы аял, кыз дагы аял да. Кайнене ошо балам мага эле көңүл бурса экен деп турат. Анан кыз дагы ушу күйөөм мага эле көңүл бурса экен дейт да. Кыз мен энесинен өйдө болбосо экен, энесинен биринчи мени жакшы көрсө экен деп турат да. Ошондой нерсе менен тарбияланып калып атат. Анткени биз азыркы учурда кыздарды баягы бала кезде, кичинекей кезинен берки салт менен тарбиялаган жокпуз. Эгерде элементардык нерсе баланы бешикке салууну, ал кыздын өзүн эмес, жеңесин, ошо келинди, өздөрүнүн алган келинин баласы бешикке салып атканда кызды да жанына отургузуп койсо, керек болчу болсо жанагындай кудаларды бири-биринин ортосунда мамилелерди кыздар баары чуркап оокат кылып көрөт да, ошо эки куданын ортосунда жакшы мамилени көрсө, өзүнүн жеңеси менен апасынын жакшы мамилелерин көрсө, ал антип качпак эмес. Бирок акылдуу кыз болсо антип айтпайт. Анткени кайнене менен турганын бир жакшы жери бар да, кыздар. Эң жакшы жери бул
ошо кайнене кандай келинге, жан келген келинге атаандашабы, атаандашпайбы, кандай болгон күндө да ал баласы үчүн күйүп турат да, ал жанына ээрчитип алып бүт айылды кыдыртып, тууган урук менен тааныштырып, салттарды тааныштырып чыгат. Демек эң биринчи келин кайнене менен жашаганда бул кыргыздын нарк наслин үйрөнүп, баягы үйүнөн сөзсүз түрдө үйрөнүп кетти, бирок бир жердин мыйзамы менен экинчи жердин мыйзамы башка, жада калса ар бир уруунун мыйзамы башка болот, ошону үйрөнүп баштайт, адамдарды сыйлаганга үйрөнөт. Анан жана чогуу жашабайм деген нерселер бул кыздардын баары тең андай деп айтуудан мен алысмын. Көбү эле ошол эле биздин, мен дайыма кыздарды айтып келем, кыргыз филология факультетине жалаң айылдан келген кыздар келет, жалаң чыгармачыл, анан чыгармачыл адамдардын, кыздардын баары тең балдардын жан дүйнөсү таза болот. Анан мен сүйлөшүп көргөндө кайнене менен алыс жашайт элем деген кыздарды мен көп жолуктурган жокмун, чынында жолуктурган жокмун. Балким бардыр, жок деп айтпайм. Бул өзүнчө өзгөчө могу шаар жергесинде жашап, анан ээн эркин басып, ээн туруп калган кыздар айтышы мүмкүн, бирок айыл жергесинде кыздар мен айтып айтат дегенден алысмын. Баягы айыл шаар деп калбадыкпы сөзүбүздүн өңүтүндөчү, анан негизи эле ушул айылдагы кайнене менен ушул шаардагы кайнененин бир айырмасы болобу, же болбосо шаардагы келин менен бул айылдагы келиндин айырмасы кандай болот? Баланы жеке ата эне эмес, коом дагы тарбиялайт. Ал эми айыл жергесинде болсо айырмасы бир гана ушул. Айыл жергесинде келген келинди ошо үй бүлө эмес, кайнене менен кайната гана, же болбосо кайнеже жеңе гана эмес, жалпы уруунун келиндери тарбиялайт. Сөзсүз түрдө бул турган нерсе. Ал эми шаарда болсо ар ким жада калса, бир туугандар бири-бирине бир айда бир, же болбосо бир жумада бир барса барат, барбаса бир айда бир барып катышып калат да бир туугандар. Андан башка өздөрүнүн күнүмдүк турмушу менен жүрүшөт. Демек, шаардык кайнене менен кайын журт менен айылдык кайын журттун сөзсүз түрдө айырмасы бар. Мындайча айтканда, чынын айтсак, шаарда жашаган келиндер бактылуу келиндер деп айтсак болот. Ошол эле менин келиним, ошол эле менин кызым, мен бактылуу келин деп айтам буларды. Ал эми айылда болсо кайнене айтпаса дагы ал үйгө келген ар бир көз ошо жан келген келинге көз салып турат. Ар бир көз. Ошондо конокко канча көз келет? 100дөгөн, 200дөгөн көз келет да, 100-200 көздөн 100-200 түрлүү сөз чыгат. Демек, ошонун баары уруулар бир отуруп туруп, кыргыздарда ушундай чоң бир жакшы нерсе бар, алып туруп тарбиялап коюшат. Ал эми шаар жергесинде болсо келет дагы коноктор келет, унчукпай басып алып кете беришет. Сөз кылса өздөрүнчө айтышат. Бул нерсе кала берет. Демек, жана шаардык кайнене, анан айылдык кайнене деген айылдык кайненеге таасир көбүрөөк болот. Анан айылдык кайненелер көбүнчө баягы намыс деп турушат да. Менин абысын ажыным бар, менин аркамда чоң кайненем бар, элим журтум бар. Ошолордун астында мен келиним уят болбосо экен деп кайнене ошо келиндин кемчиликтерин чуркап барып колунан чайды чынында туура эмес куюп атса да ала калып билгизбей жаап жашырып, ошо келиндин эстүү кайнене жаман жактарын жаап, жетишпеген жактарын жаап, бирок акырын үйрөтүп алат да. Ошондой нерсе бар. Айырмачылык болгон ошодон. Уруулук башкаруу, анан бир адамдын башкаруусу ана. Тарбиялоо бул, башкаруу эмес, тарбиялоо. Жакшы, кыздар үчүн жакшы бир сабак болуп жатат бүгүнкү биздин эфирибизде. Анан негизи эле ушул бурусун эже, сиз кыздар менен көп жылдан бери иштеп келатасыз, өзүңүз педагогсуз, канча жылдан бери ушу канчалаган айымдарды, канчалаган баягы студенттерди өзүңүздөрдүн бир канатыңыздардан учуруп, турмуш жолуна тарбиялап, билим берип жатасыздар да. Анан негизи эле кыздардын дагы суроосуна кайрылсам, негизи эле ушул биздин окуу жайларда көбүнчө мугалимдердин басымдуу бөлүгү ушул окугула деп окууга басым кылат да. Ошолордун ичинен баягы турмуш жолуна даярдаган биздин мугалимдер аз болуш керек да. Анан сиз ошол өзүңүз эмнеге көбүрөөк көңүл бурасыз? Албетте бул билим турат дечи, бирок негизи сиздин бир лекцияларыңызда ушул бир турмуш жолуна карата бир кандай сабактарды айтып өтөсүз? Кайсы учурдан бир айтып өтөсүз да? Кайсы учурда бир баштап же аягында айтасыз? Кандай тарбияны камтып кетесиз? Бул суроону сен жөн бербесең керек, студенттер менен уксаң керек анда. Ошо жеке студенттер эмес, окутуучулар да өздөрү айтып калышат экен, көп студенттер кыйналганда бурусун эжеңен барып сүйлөшүп көрсөң, ошо кеңеш алып көрсөң деп айтат экен да. Анан бул студенттерге кеңеш берүү нерсе меники жөн жерден эле келе калган жок, же болбосо мен ошо сабакты бошко кетирбейин деген нерседен келе калган жок. Мен өзүм 18 жашта турмушка чыксам дагы 3-үчүнчү баламды 27 жашымда төрөгөм. Анан кийин ушу Нарындан Бишкекке көчүп келип калып, анан врачка барганда мен 32 жашымда ошо аялга тиешелүү нерсени билчү эмес экенмин. Ал эми өзүмдүн аялдык ичимде кала турган нерсе, мен врачка барып ошону угуп алып, мен аябай таң калгам да. Ушуну анткени мен үйдөн эрте 8 класс бүтүп кетип калып, мен анын мамаман, апаман уккан эмесмин. Мектептен адеп сабагы болгон, аны айткан эмес. Ал учурда ошо тартынуу нерсе бар экен да.
Анан ошондон кийин мен ойлонуп калгам. Мен билбей калдым, демек мен аны барып мен азыркыга чейин кызым ал тууралуу айтканда мен тартынам. Эне айта албайт экен ал нерсени, уялат экен. А бирок студенттер менен сүйлөшүп атканда сабак болот, анан кичине бир 20-30 мүнөт жаздырып тесте жазат, жазгандан кол чарчагандан кийин эсалга деп коем, анан өзүм эле сөз баштайм да. Анан кыздарга көп ошо кеңеш бергенге аракет кылам. Анан мен ойлой берем, ооба бул студенттин да апасы айта албайт болуш керек, уялат болуш керек, бул кыздыкы да уялат болуш керек деп ошо анан медиктер дайыма эле медиктер келип кыздарга бул энеге даярдоочу нерселерди гана айтам мен. Үй бүлөнү сактай турган нерсени, баягы бир колуңдун ачысын бир колуң менен бас дейт эмеспи? Ошол нерселерди ата эненин кыздын, келиндин болочок жубайына, күйөөсүнө жасай турган мамилени, болочок кайын журтуна жасай турган мамилени, өзүнүн аялдык, энелик гигиенаны кантип сакташ керек, ошолорду айтып берем сөзсүз түрдө. 10-15 мүнөт айтам, кайра сабагыбызды улайм. Анан кайра ошондой неметем да, өзүм көп ушуларды көп үй бүлөлүк баягы мен өзүм жаш турмушка чыгып, анан ушундай үй бүлөгө урууга туш болдук да, биздики ошочо мен айтып атпаймынбы, уруу келип туруп тарбиялайт депчи. Ошондой нерсеге түшкөнбүз да, биз ошондой үй бүлөгө түшкөнбүз. Бир эле кишиден коркпойсуң, кайненеңен эле коркпойсуң, кайненеден башка да агысындар бар, кайнагалар бар, болгон айылдын элинен коркосуң да. Жада калса чай куюп берип атсаң да ошо чайыңды карап турушат, тузду кандай салдың, аз салдыңбы, көп салдыңбы, бир нерсе эсимде да, ошо 19 жашымда төрөдүм да, анан биринчи балам боюмда ат башын ошо кайын журтумдун айылына барып отко киришип чакырып атышат. Кирсек эле отурсак бир үйгө да чакырып ийди да, ошол жака кирсин деп көрсөм, мен жолдошум киндиген эс экен. Барсам 4 аял тегерек столдо чай ичип отурушуптур. Чай куй деди кирер менен. Чай куюп атпайбы, калтырап титиреп чай куйсам дептир. Эмне, колуңан туз түшүп кетти деп. Чай чын ыргыт үйдө. Коркуп калчылдап кайра куюп атпаймынча. Ичиптир. Эмне, тузуң жокпу деп атпайбы? Десе, анан кайнем бара бер деп койду. Көрдүңөрбү? Бир эле чайга эле чакырып туруп, ошондой каар көргөзүп койду. Анан ошондон кийин мен ошол айылга барарда жүрөгүм титиреп калтырап турчумун да. А бул эмне? Ал аны жаман эмес. Ошол ал мени сынап көрүптүр. Анан ошол киши айтып атпайбы, чекеси жакын, чекеси алыс экен депчи. Анан мен чачым чекеси жакын, анан келип алып айтып атпайбы, ай деп апам атын айтып, бул келиндин чекеси жакын го, жакын экен, жини чукул го депчи. Десе, анан апам айтып атат, жини чукулун азыр көрө элекмин, өлө албай, жок, азыр көргөзө элек жинин десе, анда тиги чоң кайнем айтып атпайбы, өлө албай жатыптыр, эмитен характер көргөзүп депчи. Көрдүңөрбү, ошонун баардыгы да бул эмне? Бул ошо тыюу, ошо кадимкидей сес көргөзүү болуп эсептелет экен. Менин түшүнүгүмдө ошондой экен да. Аябай биз үчүн таң калыштуу окуя болду окшойт э. Бир чай менен гана канчалаган бир каарды көрсөтүптүр э, бир чынын чай үчүнчү. Анан бүгүнкү күндө эгер ушул азыркы жаш кыздарга ушундай каарды көргөзсө, ал үй бүлө балким бузулуп калмак болуш керек э. Жакшы, да кандай суроолор бар кыздар? Келиңиздер. Сизден бир суроо менен кайрылайын дегем да. Кыргыздардан бир кеп уккам, мындай айтылган. Келин от менен кирип, күл менен чыгат деген сөз бар. Бул сөздү мен эмнегедир туура кабыл ала албайм да. Өтө катуу айтылган сын деп ойлойм да келиндерге. Ушул сөздүн маанилерин айтып бере аласызбы? Оту менен кирип, гүл менен чыгат деген менин түшүнүмдө. Бул эң биринчи буга предисловие айтайын, баягы киришүү кылайын. Жана жылдын башында, былтыр жылдын ушул маалда экен, 1 жыл мурда экен, интернет айдыңынан ошо жаш келиндердин бир кыз макала жазып чыкты да, келин малайбы деген нерсе. Анан ошону көпчүлүк келиндер колдоп чыгышты. Ооба, келин малай эмес деп. Эми өзүңөр элестеткиле, силер көп балалуу үй бүлөгө келин болуп бардыңар. Ошо келин болуп барганда кайненең анан кайын сиңдилериң ошо жумуштарды жасап жүргөн. Жоксо эртеден кечке, ой, бүт балдар эркек болсун, бир да кыз жок. Анан сен келин болуп барганда мен малай эмесмин деп оокат жасабай жатып алсаң, кайненең жазып атат. Ошого чыдайт белең? Бул акылы жок кыз ошону айтып атат. Эмне барган келинди алар ошончолук малай кылгыдай тиги үйдү жыйнагандан сырткары эшиктин баарында боксакты тазалатпайт да. Ар бир ата эне ошол бирөөнүн баласын сезет. Эшикте жумушту эркек жазасын деп айтат. Андан сырткары кой кайтарган келинди жибербейт да. Уй кайтарган жибербейт да. Кыздын өзүнүн милдети ошол. Төрөлгөндө эле карасаңар, кичинекей кыздар жаңы эле өсүп баратканда бут эптеп басып атса, жанталашып столдун үстүн сүртүшөт майлык менен. А эркек баланы карасаңар, жаңы эле басып барса да, бас эле эмгектеп жүрсө да, деп машинаны айдап жөнөшөт. Эркек деген эшикке тарбияланат, кыз деген үйгө тарбияланат. Кыз деген өзү табиятынан ошо канына сиңип калган оокат менен тарбияланат. Анан ошо барып алып туруп, кантип ошо сөздү уялбай айтышты, келин малай биле деп. Эч качан кайнене келинди малай кылбайт. Андай болсо, анда өзү кийин
келиним мала эмессиң деп туруп өзү оокат кылсын, келинин жаткырып койсун. Анан жана оту менен кирип гүлү менен чыгат деген. Бул кадимки эле кыргыздардын накыл сөздөрү жөн жеринен алынган эмес, турмушунан алынган эмес. Бул катуу тийбесин сага. Жөн гана бизден отунду алып салганда ал өрттөлүп болгон энергиясы чыгып кайра гүл болуп чыгып атпайбы? Бирок жылуулукту берип атпайбы? Анан келин ошондой эле жөнүнө үйгө кирип, ошолор оокаттын баарын жасап, ар бирин орду менен бапестеп, кичүүлөрүн кичүүдө, улууларын улуудай, анан эч нерсе болуп кетпейт. Ошону алып чыгып туруп, анан ошол гана нерсе от болуп кирсин, кайра гүл болуп чыксын деген нерсе эле ошол. Зато жылуулукту, от деген, от канчалык жылуу болсо биз тагына мону жылынып атпайбызбы? Демек, келин ошого чыдамдуу болуп, көтөрүмдүү болуп, баарына жакшы мамиле кылса, кайнелериң да, кайнсиңлериң, кайнжурттарың баары сенин тегериңе чогулат да, сенден жылуулук күтөт, сенден жылуулук уруп турат, абыра жакшы болот. Демек, ошол гана нерсе. Анан эч кандай сага катуу тийбесин, сен наоборот, ошондой, мен ошондой болушум керек, менден жылуулук, энергия алып туруш керек башкалар деген. Сенден энергия алып турса, сага бүт баартаң ошо карап, сени күтүп турса, сени сүйүп турса, бул өзүңөн өзүң баягы бактылуу болуп турасың да. Мен ушул үйгө аралашып кетин, сиңип кетин деп, балдарың астында да жүзүң жарык болот, күйөөңүн астында да жүзүң жарык болот. Эң жакшы. Мен да бир суроо бере кетсем, бул ар бир кыз эми келин болот да болочокто. Ошо келиндик кандай жакшы сапаттары болуш керек кыздарда? Келиндик кандай жакшы сапат болуш керек? Эң биринчи эле сапат бул көтөрүмдүү болуш керек экен. Мен ошо чоң бир өкүнгөн нерсем ошо да. Мен баягы орус жеринде өсүп калып, аябай жакшы окуп, алдыда макталып жүрө берип, анан 8 бүткөндө окууга кетип калдым. 3 жылдан кийин мен 18 жашымда уже иштеп калдым да, бухгалтер болуп. Анан турмушка чыгып келгенде 1 жыл аябай жакшы жашадык да. Эч кандай эч нерсе жок. Анан 1 жылдан кийин баягы кичине сөздөр болуп калат. Анан мен ошол нерселерге баягы кырсыраак кыялым болуп калганда, таарынып, көтөрө албай, ошол нерселер мен азыркы күнгө чейин мен ошого өкүнөм да. Ошондой нерсени мен өзүм ошону кылсам, мен ошону келиним кайталаганын каалабайм, кызым кайталаганын каалабайм. Демек, мен өзүмдүн турмуштагы сабагымды болтурбаш үчүн ошо жок дегенде көп адамга бере албасам дагы ошо кызыма берем, келиниме берем. Анан ошол себептен ошол турмуштук чоң бир сыноолор башыман өткөрүп, ошол жерде мен туура эмес жашап алган нерселерди мен азыр отуруп абысындар менен отуруп сүйлөп, кап мен ошондо балалык кылып койгон экен, мен ошондо туура эле деп ойлогом, көрсө туура эмес жасаптырмын, же болбосо мен ушинтип айтып койгондо мен барып алып ушинтип мен жиндикем, эмне ошонун сөзүн укту экем деп айтам да. Көп жерден бирөөнүн сөзү менен, Төркүн менен сөзү эмес, Төркүн меники көлдө жашайт. Мен нарында жашадым да, нарындыктардын сөзү менен кээ бир ошо өздөрүнүн баягы кайненемди абысын болот экен, тууган баягы кишилер болот экен, ошондой нерселер. Ошолордун сөзүн угуп мен жаңылыштыкка кетирем. Ошо жаңылыш ошондой жанагы чырт мүнөзүмдү көтөрө албастыгымдын нерселер болбосун деп, мен азыр ар бир кирген жылына канча студент окутсам, ар бир бош болуп калган учурда мен кыздарга ошону айтып турам. Ошол нерсени кайталасын деп. Анан акыл каяктан келип чыгат? Акыл турмуштук сабактардан келип чыгат. Өзүң туура эмес нерсени түшүнсөң, демек аны туура эмес экенин кийин түшүнүп калсаң, кийин башка бирөөгө ошону жазабасын деп ойлойсуң да, ошону айтканга туура келет. Ошо эң биринчи келин келгенде эң биринчи көтөрүмдүү, анан чыдамкай гана болуш керек экен. Ошол. Туура айтасыз, чынында эле такыр бир аягына чыга албаган китеп, эч ким баягы түшүнө албаган бир аягына такыр бир окуп бүткүс китеп, бул чынында эле турмуш сабактарынын китеби экен да. Анан чындыгында эле ошол бүткүл эле ушул аял заттардан, өзүбүздүн апаларыбыздан угуп калам. Эгерде менде азыркыдай акыл болгондо, мен кайненемди бир башкача бир колума көкүлөтүп бакмакмын дегендейчи. Анан чындыгында эле сиз айткандай турмуш бир өзүнчө бир бүтпөс сабак экен. Анан бүгүнкү темабыз энелер мектебинин турмуш сабактарынын бүгүнкү темасы кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле болду. Анан ошо бизге бөлүнгөн убакыттар дагы соңуна чыгып баратат окшойт. Ушул бүгүнкү темабызды жыйынтыктап, жалпы элге кайрылуумуз болсо деги эле бүткүл ушул айымдарга, келечектеги кыздарга акыл насаатыңызды, тарбияңызды айтып кетсеңиз жыйынтыктоо иретинде. Мен бир гана нерсени айтат элем. Урматтуу апалар, урматтуу эжекелер, ар бирибиздин үйүбүздө кыз бар. Ошо кызды сөзсүз түрдө баягы идиш аякка аралаштырабыз, кирибизге аралаштырабыз, бирок өзүбүздүн башка адамдар менен, кайын-журт менен, эл журт менен болгон мамилебизге аралаштырбай койгон учурларыбыз болот. Сен кичинекейсиң деп. Жок, кичинекей эмес. Илгери биздин 12 жашар кыздарыбызды күйөөгө берген учурлар болгон. Чынында заман өзү ошондой болчу. Бирок ошону 12 жашка чейин ошо бир үй бүлөнү багып кеткидей тарбиялашкан.
ошол оорчулукту көтөрүп кеткидей кылып тарбиялашкан. Азыр Кудай ата 18 жаштан кийин турмушка чыгышат. Бирок баланы кичинекейден кызды дайыма ар бир салт санабызга, ар бир оокатыбызга, ар бир жасаган тамагыбызга үйрөтүп, анан ошо күнүгө бассак да турсак дагы ошо келечектеги турмуш жолуна даярдап, келечекте бара турган үйүнө даярдап, акыл насаатыбызды көбүрөөк айтып турсак. Анан учурда азыр үй бүлө институту иштебей калган. Үй бүлө институту такыр эле бузулуп кетти, жокко чыгып кетти деп айтсак болот. Себеби бул ажырашуулардын саны аябай көп болуп атат. Демек ошол ажырашуунун санын токтотуш үчүн кызга акыркы үйдөн тыюу деп жөн жеринен айтылган эмес. Баарыңыздардан өтүнөрүм ошо кызды тарбиялай билиш керек. Кызды тарбиялаш үчүн биз сөз менен эмес, өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен, баскан турганыбыз менен тарбиялашыбыз керек. Ардактуу замандаштар, бүгүн сиздер менен кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле жөнүндө сөз кылдык. Бул сабагыбыз дагы албетте бүгүнкү күндү дагы бул теманын аягына дагы чекит кое албайбыз. Бул албетте улануучу, дагы да бир собол салуучу тема. Ал эми бүгүнкү биздин төрүбүздүн коногу, сабагыбыздын лектору, Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин мугалими, бүгүнкү күндөгү өзү дагы кайнене, чоң эне Мурулсун Бабашева эжекебиз болду. Ал эми биздин ушул дагы төрүбүзгө бир көрк кошуп, өздөрүнүн бир суроолорун берген, келечектеги эне бүгүнкү секелек эртеңки келечек дейт. Андыктан ошол кыздарыбыз Жусуп Баласан атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Кыргыз филологиясы факультетинин студенттери болду. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз, турмуш сабактарыбыздын темасы кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле жөнүндө азын улак сөз кылдык. Бул темабызды дагы кийинки берүүлөрүбүздө, кийинки көрсөтүүбүздө сиздер менен чогуу уламакчыбыз. Андыктан ар бир кыргызстаныбыздагы ар бир үй бүлөдө тынччылык жана бейкучулук болсун, жүрөгүбүз ак, багытыбыз түз болсун. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта, айылда аман, элетте эсен болуңуздар.